үй бүлөдө зордук зомбулук болуп атса, апасынан дагы ким жабыркайт? Аялынан да жабыркайт, ким жабыркайт? Бала жабыркайт. Ошол бала энурез болушу мүмкүн. Корккону төшөккө сийип калышы мүмкүн. Чоң эле бала, 10 жаштагы бала, ата энеси күнүгө уруш, талаш болуп, кыйкырык болуп, атасы апасын уруп, бетинен кан чыгып, эми ошондой эмени көрүп калган баланын азыркы учурда эң чоң, эң жаман көрүнгөн, мындай эң оор мен үчүн психолог катары, ошо баланы кабыл алган психолог катары ошол бала энурез болуп калганы, токтобой сийип калганы, ошол бала коркок болуп калганы, ошол бала өзүнүн оюн билдире албайт. Мектепке барганда ошол классташтары менен сүйлөшө албайт, коркот. Балада коммуникация жок. Бала дайыма тревожный болуп турат, тынчсызданып турат. Андан эң оор этап бул бала невроз болуп калат, постоянно нервный болуп, постоянно коркуп, кыйналып калат да. Анан эмне үчүн аялдар зордук зомбулук болгондо кете албайт деген бул азыркы учурда мындай да, аялда коркуу сезим бар.